أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Аллах Таалага чексиз мактоолор, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар жана саламдар болсун. Урматтуу момун мусулман бир туугандарыбыз, бүгүнкү кармаган орозоруңуздарды Аллах Таалам чексиз сооптору менен кабыл алган болсун. Бүгүнкү ошол биздин темабыз же болбосо бүгүнкү сабагыбыз ошол Рамазан айынын ичинде хадис сабагы боюнча biraz түшүнүк берейин деп туура көрдүк. Ошол себептен хадис делгенде көпчүлүк учурларда хадисти эмне экенин же хадис деген эмне же болбосо хадистин ислам дининдеги орду кандай же болбосо хадис илими кайсы доордон баштап айтылынды, деги эле хадис деген өзү эмне деген суроо менен бул сабагыбызды баштаганды туура көрүп атабыз. Хадис сөздүк маанисине караганда араб тилинен жаңы деген маанини туюндурат же болбосо сөз деген маанинде туюндурат. Эми бул терминдик мааниси же болбосо ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзү кавли деп коет, же болбосо жасаган иш аракети феали, кыймыл аракети менен жасаган иштерин, же болбосо ошол бирөөлөрдүн аткарган сөзү же кылган ишине макул болгон же тыюу салган такрири деп коет, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн дене түзүлүшү жана ахлак мүнөзүнүн сыпаттары васфи деп коет. Мына ошондой абалда жалпылап айтканда хадис делгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзү, кылган кыймыл аракеттери, иштери, же болбосо сахабалардын кылган кыймыл аракетине же болбосо бир амалдарына эч кандай тыюу же болбосо макулдук берген, же болбосо өзүнүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жалпы сыпаттарын эмне кылат, бул хадис деп айтабыз. Хадистен жалпылай түшүнүктү мына ошондой алдык. Эми хадис бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу тили менен кандай айтылса да дал ошондой үйрөнүлө турган бир сөзү тургай бир тамгасы дагы алмаштырууга болбогон талашкыч чындык экендиги, улуу насаат экендиги, өтө терең жана кенен илим экендигине дагы айта кетебиз. Хадис тууралуу түшүнүк алуу үчүн балким жылдап тынымсыз билим алуу керек. Хадисти бир окуп анын мазмунунда ушундай эле айтып коеюн дегендей эмес, тескерисинче бул эмне чыгарма эмес экен. Бунун мазмуну моундай эле ушундай эле айтып койсом болот дегендей эмес. Бул эмне ар бир тамгасына, ар бир сөзүнө маани бериле турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси экенин биз эстен чыгарбашыбыз керек. Азыркы заманыбызда эмне дейбиз, бир аз болсо дагы хадис илиминен 4-5 китеп болбосун, же болбосо 4-5 хадисти китеп мындай турсун, хадистин 5-10 хадисти окуп алып эле мен хадисти билем, хадис моундай, хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам моундай айтыптыр деп эле бир канча азыркы күнүбүздө хадистин дагы баркын кетирүү менен хадисти жөнөкөй эле айтылганда андан эч кандай таасир албагандарыбыз дагы жок эмес. Ошол себептен хадистер жөн гана насаат болуп тим болбойт. Мындайча айтканда Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бизге бул дүйнөгө байлыгы, мурасы, калтырылган мурасы десек дагы туура болчудай. Себеби дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткандар: "Иннал улама варасатул анбия." Албетте аалымдар пайгамбарлардын мураскорлору деди. "Ва иннал анбия лам юрису динаран вала дирхаман." Ошондой эле эмне пайгамбарлар бул дүйнөгө эч бир динар, дирхам дагы калтырбаптыр, байлык калтырбаптыр. "Ва иннама варрасу ал-илм." Ошондой эле эмне алардын илимди мураска калтырды дейт. "Фаман ахадаху ахада бихаддин вафирин." Ошондой эле ким ошол мол бир билимден үлүшүн алган болот дейт да. Эгер ким ошол илимге жакындаган болсо, пайгамбарлардын илиминен алган болсо, бул эмне өтө мол бир илимге өзүнүн үлүшүн алган болуп эсептелинет дейт. Мындайча айтканда бул
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бизге калтырган мурасы бул хадистери экендигин дагы билүүбүз зарыл. Ошондой эле хадис илиминде топтогон алымдарыбыз дагы айтып келгендей, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бизге калтырган мурасы десек туура болчудай, ошол хадистерди азыркы күнүбүзгө дейре өзгөрүүсүз бизге жетип келүүсүнө салым кошкон алымдарыбыз бул ошол мусталах илиминде илимин калтырып кетишти. Мусталах илими делгенде кийинчерээк бул мусталахтын эмне экенин дагы жакшырап аңдап, жакшы бир терминдер боюнча маалымат беребиз. Мусталах хадис бул илим Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерине айтылган терминдерин ачыктап айтуу, же болбосо хадис алымдары өздөрү колдонгон истилахтары же аталыштарды бизге мусталах илим менен ачыктап берет. Мына ошондой эле мусталах илими менен алып келип атат. Мусталах илимдери бизге ошол хадисте кээде айтылганда, бул хадис сахих эмес экен, же бул хадис даиф экен, же болбосо бул хадисти алууга болбойт экен деген дагы баягы хадистерди ачыктап бергенге бул илим мусталах хадистин бизге өтө чоң бир ролу бар. Мына ошондой эле азыр күнүбүздө мына Рамазан айында айрыкча кээде ошондой бир токулунган хадистер келип калып атат. Мына ошол хадистерден эмне деп айтылып атат? Мына бул жума күнү башталган орозонун 15-и дагы жума күн болот экен. Мына ошол күнү ачуу бир кыйкырык келет экен, анан махди түшөт экен дегендей кандай бир дагы бир хадистерди бул токулган же болбосо даиф хадистерди дагы мына азыркы учурларда таркатылып аткан учурлары бар. Өзүбүз билебиз, мына бир канча WhatsApp'тар группаларынан келип атат, башка жактан келип атат. Ошол Рамазан айынындагы баягы ар бир таравих намазынын өзгөчөлүктөрүн жазган хадис да бул негизи мавду, мындайча айтканда токулган хадис болуп эсептелинет. Негизи бул жердеги хадисти айтуудан максат ал жерде хадис деп айтпастан тескери ошондой эмне аалымдардын намазга болгон, таравихке болгон же болбосо орозо болгон иштиягын, ашыктыгын күчөтө турган бир маселе катарында билсек жакшы болот. Көпчүлүк учурда хадис деп айтып келебиз. Мына ошол хадистердин өкүмү кандай? Кээде өкүм хадистерден алынат. Мына ошондой өкүм кандай болот? Кээде ооздон оозго өтүп барып, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси кара сөзгө айланып кеткен учурлар дагы жок эмес. Кээде хикаялар барып жомоктошуп кеткен учурлар дагы болуп калып атат. Бул өтө өкүнүчтүү маселе. Албетте бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын оозунан чыккан хадистерин биз мына жалпыбыз билип, аңдап, бул хадис деп айтуудан дагы алдын биринчи буга эмне көз жүгүртүүбүз, ага пикир жүгүртүүбүз дагы жакшыраак болот. Ошол себептен бул илимден орозо айынын берекети менен колубуздан келишинче ушундай маалымат берүүнү бул илимден пайдалабыз деген жакшы биз тилектебиз. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери ислам дининде кандай орунда туруусундагы бул жерде айта кетүүбүз зарыл. Ислам дининде, ислам шариятында өкүм алуу үчүн негизи 4 негизге такалып айтабыз. Биринчиси эмне дейбиз? Биринчиси Куран. Куран Аллах Тааладан түшүрүлгөн китеп экенин баарыбыз ыйман келтиребиз, ишенебиз. Мына ошол Куранда бизге эмне кылып атат? Жалпы адам жашоосунун кыяматка чейинки суроо талабына жооп бериле турган китеп болгондугу үчүн биз Курандан дайыма ошол кээ-бирки маселелерди чече албай калган учурда Куранга кайрылабыз. Куранда эгер ал маселе айтылынбаган болсо, анда сүннөт, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү бул хадистерине кайтарабыз. Хадистерден ошол өкүмдү алабыз. Эгер хадистен дагы бул маселени чыгара албай же болбосо жолун таба албасак, анда ижма деп коет. Ижма баягы аалымдарыбыздын, уламаларыбыздын топтолуп келип бир арага келип, ошол бир өкүмдүн үстүндө ар жактан ар кандай далилдерди алып келүү менен биргеликте уламаларыбыз эмне кылат? Бир ойду, пикирди ортого чыгарып, мына ошол өкүмдү жүргүзүшөт. Бул ижма болуп эсептелинет. Ал эми төртүнчүсү кыяс. Кыяс экендиги ошол мурунку
айтылгандай эле Куранда, сүннөттө, ижмада болбогондорун анда кыяс деген салыштыруу менен өкүм жүргүзөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ошол Муаз бин Жабалды Йеменге жөнөтүп аткан мезгилде айткан хадиси кайфа туқти иза арада лака қада. Bir өкүм келген болса, сен кантип өкүм чыгарасың? Деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаздан сураганда, Муаз радиллаху анху акзи би китабилла деген. Эң биринчимде Аллах Тааланын китеби менен өкүм жүргүзөм деди. Кала фа ин лам таджид фи китабилла, эгер ошол Курандан же болбосо Аллах Тааланын китебинен ал өкүм таппасаңчы делгенде, кала фа би суннати Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, анда пайгамбардын сүннөтүнөн өкүм алам деди. Кала фа ин лам таджид фи суннати Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам вала фил китабилла. Же болбосо сен ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн да, хадисинен да, же Аллах Тааланын Куранынан да таппасаң эмне кыласың дегенде, кала аштахиду раи вала алу дейт. Мына бул жерде мен иштихат кылам деди. Иштихат дегенде ошол иштихат маселесинде ижма маселелерине дагы өзүнүн ой жүгүртүүсү менен дагы өкүмгө. Мына ошондо фадараба Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам көкүрөгүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уруп туруп, Аллах Таалага мактоолор болсун деп туруп, менде эң жакшы бир элчини жөнөтүп турмун деген хадиси бизге далил болот. Эми кыяс деп атабыз. Билебиз, Куран далил экендиги ачык экенин билебиз. Кээде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерден далил алып келгенибизди да билебиз. Эми ошол кыяс делгенде аракты кыяс кылып, аракта мисалы үчүн ачык өкүм келген. Арактын тыйылуусу Куранда. Мына ошол нерсе наркотикалык заттар арам экендигин мына ошол аракка кыяс кылабыз. Себеби арак акылды кетиргендей эле наркотикалык зат дагы акылды кетирет. Мына ошол себептен бизде наркотикалык заттар деп Куранда же болбосо хадисте ачык келбесе дагы биз арактан кыяс кылабыз. Башка айтканда, илдет эмне делгенде, бунун илдети аракта акылдан аздырып аткан болсо, наркотикалык заттар дагы акылдан аздырып атат. Ошондой эле ата-энеге кол көтөрүү арам экендигинде аларга уф деп дагы айтпагыла деген Куранда аят келген. Мына ошол себептен ата-энеге да кол көтөрүү арам экендиги бул кыяс менен белгиленет. Эми пайгамбардын бир хадисинде عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي ضلالة ويد الله مع الجماعة. Жогоржакта ижма. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам dedi, Аллах Таала менин үмөтүмдү адашууга жыйнабайт деди. Эгер ошол ижма алымдар келип бир жерге жыйналып, ал жерден бир өкүм чыгарылган болсо, ал жерден чынында туура болгон болсо, ал жерден сооп алынышы, ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адашууга менин үмөтүм жыйналбайт деген хадиси далил. Ваядуллах мал жамаа. Албетте Аллах Тааланын берекети, күч кубаты жамаат менен деп айтты. Бул жерден биз билебиз, албетте ошол өкүмдөрдү кайсыл ижма, кыяска бул далил катарын келди. Албетте Куранда бизге убада бергендей эле ислам дини кыяматка чейин сакталуусун жана өзүнүн түшүргөн китебинде да айткандай, Ауду биллахи минеш шайтанир ражим, инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Hicr сүрөсүнүн 9-аятында эмне кылды? Биз зикирди, мындайча айтканда, Куранды түшүрдүк. Аны биз кыяматка чейин сактайбыз деди. Ооба, Куран Аллахтын китеби. Инсан баласынын кыяматка чейинки суроо талаптарынан жооп бере турган китеп. Аны бир да тамгасы өзгөрүүдө ушар болбош керек. Аны жараткан өзү сактайм деп убадасы бар. Мына ошол кыяматка чейинки өзгөрбөгөн, жок болбогон Курандын чечмелөөсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистери экенин да эстен чыгарбай, аны дагы эмне кылышыбыз керек, туура билишибиз керек. Мындайча айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистери да кыяматка чейин кала бермекчи деген бул далил катарында айтылып атат. Эми албетте жогору жакта айтып келип, Куранга бир кирдик, кайра ижма, кыяс деп атабыз. Мына ошолордун баардыгы келип эмнеге? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине байланыштуу экендигине бул жерде дагы айтып кетмекчибиз. Себеби Куранда келген аяттар
көпчүлүк учурларда мужмал деп коет, жалпылай түрдө келет, бирок ачыкталбайт. Ачык айкын айтылынбайт. Мына ошол кабарларды Аллах Тааладан келген аяттарды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистери бизге баяндамачы, аныктоочу болуп бере алат. Кээ бир аяттарда буйрук иретине келген аяттар үммөтүнө ачык жеткизүүнү үйрөтүү же болбосо пайгамбарыбызга ачык үйрөтүү үммөтүнө жеткизүүнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жүктөлгөндүгү боюнча дагы Куранда ушул аятта далил бар. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва анзална илейка зикра литубаййина линнаси ма нузила илейхим ва лааллахум ятафаккарун. Биз сага адамдар үчүн түшүрүлгөндөрдү ачык баян кылып беришиң үчүн Куранды түшүрдүк дейт. Балким алар түшүнүшөр дейт. Ошол Аллах Тааладан түшүрүлгөн китептин ичин ачыктап берүү бул пайгамбарыбызга жүктөлгөндүгү, пайгамбарыбыздын милдети экендиги да бул аяттан бизге эмне далил катары көрүнүп турат. Эми бул аяттардан далилдер алгандан кийин мусулмандарга буйрулган ибадаттарды эске ала турган болсок, Куранда намаз окууга, жалпылай намаз окугула, вакимус салату ва атуз заката деген аяттар көп келет. Намаз окугула, закетиңерди бергиле. Мына ошолордун намазды кандай, канча убакыт, канча эрекет окулгандыгы Аллах Тааланын Куран Кериминде ачык айтылган эмес. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ошол сахабалар келип, Аллахтын элчиси, бизге намаз буйрулуптур. Биз намазды кантип окуйбуз делгенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне деди? Соллу кама раайтумуни уsalli деди. Мен намаз окугандай намаз окугула деди. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол хутбада мындай деп айтат: "Я юханнасу кад фарадаллаху алейкум ал-хаджу фахаджу." Ажылык мезгилинде иман келтиргендер, силерге ажылык буйрулду. Ажылык кылга делгенде, факала ражун акул амин я Расулаллах. Bir adam gelip ne dedi? Ар bir жылы ажылык кылабызбы делгенде, фасаката хатта кала хасарасан. Ад 3 жолу айтканга чейин үн катпады дейт. Факала Наби саллаллаху алейхи ва саллям, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям dedi: "Лау култа наам лаваджабат." Эгер мен ооба деген беле важип болуп калат эле dedi. Эмне валам масататум, мындай айтканда, эми күчүңөр жеткенде гана барасыңар дегендей. Мындай айтканда, ажылыктын ошол ар бир үммөткө эгер ар жыл сайын фарз болуп калганда, азыркы абалыбыздан кандай жооп бере алат элек. Ошол себептен бул аяттар түшкөндө дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул аяттар менен биздин хадиси менен ачыктап берди. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эми баягы бизге айтылган хадистерине далил катары алып, аны биз хадис деп ага өкүм жүргүзгөндө да ошол Пайгамбардын хадисин далил алганыбызга дагы Хашр сүрөсүнүн 7-аятында далил келип атат. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ма атакум расулу фахудуху ва ма нахакум анху фантаху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйруган аткарып, тыйган тыйгыла деген Аллахтын эскертүү аятында да байкасак болот бул нерсени. Кээде албетте билебиз, эми баягы пайгамбар деле инсан эле эмес беле. Бул деле пайгамбарыбыз деле бир айткан сөздөрүндө жаңылып калабы, же болбосо анын бир инсанга салыштырмалуу кээде ачуусу келгенде, же болбосо бир нерседен кыжаалатчылык учурунда айтылганда башка сөздөр айтылып калабы делгенге дагы Najm сүрөсүнүн 3-4 аятында пайгамбарыбыз тастыктап, анын эч убакта жалган айтпагандыгы, анын ар бир сөзүнүн вахий экендигин дагы эмне айгинелеп турган аятта аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ма янтиqu анил хава ин хуа илля вахий юха. Ал өз оюнан чыгарып айтпайт. Болгон ал түшүрүлгөн аянды гана айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга түшүрүлгөн аяндар, вахилер менен гана эмне кылат? Сүйлөгөн дейт. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерин жыйналып келген китеп бетинде түшүрүлүп, кайсы учурларда китеп бетинде түшүрүлгөн, кандай болгон дегендерге дагы бир назар салсак, ислам дининде башталышында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерин жыйналышын, жазышына уруксат берген эмес. Себеби эмнеде делгенде, ошол учурларда
Құран аяттары байма-бай түшіріліп тұрған учур болгон. Ошондой эле хадис менен аяттардын аралашып кетүүсүнөн чочулаган. Себеби ошол учурда арабтардан кат сабаты болуп, кат сабат менен жазып же болбой калтырып кое турган инсандардын өтө аздыгы, сабатсыздардын көпчүлүгү болгондугу бул жерде арабтардын ошол тарыхына белгилүү болгондой эле көпчүлүгү кат сабат тааныган эмес. Болсо да өтө аз санда болгон. Мына ошолор дагы жок деп айта албайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынан Куран аяттарында жазышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда ошол Куран аяттарын жазуу дагы оңойго турган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Куранды жазганда дагы эмнеге азыркы мүмкүнчүлүккө жараша болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда да ошол окууга, жазууга аябай кызыктырган инсандарды. Билесиздер, Бадыр согушунда бир канча Курайш кафирлар туткунга түшүп калганда, ошол туткундардын ичинен кассабаты бар инсандарга, мушриктерге эмне кылган? Мусулмандардын 10 жаш баласына кассабатын жойгон болсо, аларга азаттык берген. Эч кандай андан баягы сатып алуу эме кылбастан туруп, эмне кылган? Аларга ошол келишим боюнча кассабатын жойсо эле болду, боштондукка чыгарган. Ушундай келишимдин натыйжасында бир канча сахабалар дагы сабаттуулукка жетишкен. Мисалы үчүн айта турган болсок, ошол сахабалардын арасында ошол жазып окуганды үйрөнгөндөрдөн мисал ала турган болсок, Абдулла бин Саад бин Аз, Башир бин Саад бин Салаба жана башка сахабалар ошол кассабаттарын жоюп үйрөнүшкөн. Бирок сахабалардын арасында да жазышты, окушту билгендер да болгон. Алар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында вахилерди жазып турушкан. Мисалы Али бин Аби Талиб, Муавия бин Аби Суфьян, дагы башка сахабалар болушкан. Ошо пайгамбарыбызга тирүү кезинде эле, мезгилинде ошол Куран аяттар түшкөн мезгилде сахабалар мына ошол Курандарды жазышкан. Ошол учурларда эми мүмкүнчүлүк азыркыдай же болбосо колубуздагы калемдегидей калемдери же болбосо колубуздагыдай барактары болбогондуктан ал учурда теринин беттерине жазышкан, сөбөктөргө жазышкан, курманын ошол курма дарагынын жалбырактарында, кабыктарына жазышкан, таштарга жазышкан. Мына ошентип отуруп Куран толук түрдө пайгамбарыбыздын доорунда жазылынган, топтолуп жазылынган. Бирок аны ар жерде жазгандыгы үчүн, ар бир сахабаларда болгондугу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин Абу Бакыр разыяллаху анхунун доорунда бул Курандар баары топтолунган. Топтолуп бир жерге топтолунган дагы кийин ал ошол Курандар жалпылай ошол Усман разыяллаху анхунун убагында бир китеп абалына келтирилген. Эми бул маалыматтарды эмне себептен айтып атабыз? Ошол хадистер дагы жазылбай калган хадистерди көпчүлүк учурларда эмне кылган? Адамдар хафиз, мындайча айтканда, зээнине сактаган. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнүн башында, ошол исламдын башында айткан хадисинде Анаби Саид аль-Худри анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه وحدثوا عني ولا حرج. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не dedi? Менден Курандан башка нерсени жазбагыла, эгер жазган болсоңор аны өлчүргүлө деп буйрук берген дейт. وحدثوا عني ولا حرج. Эгер риваят кылган болсоңор, анда эч кандай оорчулук жок деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке ачылышында ошол Меккеге барып 8-хижри жылда Мекке ачылыш болгондо, мына ошол хутбада туруп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хутба кылган. Мына ошол хутбада Абу Шах деген сахаба келип, Йемендик бир кишиге ушул хутбасын жазып берүүнү суранганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурашканда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уруксат берген. Уктубу ли Аби Шахин. Силер мына ошол Аби Шахка жазып бергиле деген дейт. Эми бул жердеги мурунку хадистер эмне болгон? Жок, пайгамбарыбызга тыйган, жазууга тыйган деген болсо, кээ бирки хадистер ошол доорда деле жазылып калынган дейт. Жазуу болгон дейт.
Себеби дегенде ошол доордо жазылбагандан бирден бир себеби да адамдардын арасында Куран менен хадистин аралашып кетүү коркунучу бар эле дейт. Себеби дегенде Куран ошол мезгилде адамдарга сиңбеген эле дейт. Абу Хурайра айткан, менден көбүрөөк билген хадисчи жок эле дейт. Бирок Абдулла ибн Амр ибн Ас менден көбүрөөк билет дейт. Эмнеге дегенде, фаиннаху кана яктуб ва ла актуб. Себебинде ал ошол учурда жазат эле, мен жазган эмесмин дейт. Абдулла ибн Амр ибн Асга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисти жазууга дагы уруксат берген экен. Мына ошол учурда дагы Абдулла ибн Асга Курайштардан ар кандай баягындай сын пикирлер айтылып, сен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөздөрүн ар учурларда жазып атасың, кээде пайгамбарыбыз инсан катары адашып калбайбы? Инсан катары ачуусу келгенде, кыжалатчылыгында, башка бир учурларда ушундай бир адашуу бир эмес болуп калбайбы делгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип, Амр ибн Ас ушул нерсени айтат. Мен ушундай жазуумду туура көрүшпөй атат делгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деген пайгамбарыбыз менден бир гана акыйкат гана чыгат деди. Ал ачууланбасын пайгамбарыбыз, башка абалда болбосун, дайыма эмне ал ошол акыйкатта гана тургандыгын айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин хадистердин жыйноону талкуулашканда кээ бир сахабалар каршы чыгышкан. Мына ошентип табийиндердин дооруна чейин хадисти көп жазууну улантышкан жок. Куран кеңири таркалып, окулунуп, ар бир жерлерде ошол басма китеп түрүндө түшүрүлүп, адамдардын кулагына сиңип, бул Куран экен дегендигине толук ишенген деңгээлге жеткенден кийин хадисти топтоп жазууга келишкен, иттифак кылышкан. Бул сахабалардын доорунда эмес, кийинки ошол табийиндердин доорунда болуп калат. Кээ бир уламалар ошол хадисти жазууну керек болсо важип же болбосо фарз дегенге чейин барышкан. Себеби хадисти билген инсандар жазып калтырбаса, бул дүйнөдө өтүп кетсе, бул дүйнөдөн өтүп кетсе, шариатта экинчи булак болгон хадис жоголушу мүмкүн дешкен да. Ошол себептен бул хадисти кайрадан жыйноону важип же фарз катары адамдарга жүктөлүнгөн. Албетте билген адамдар үчүн, ээлер үчүн. Сахабаларда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жазып келген көптөгөн хадистер болгон. Андан кийин табийиндердин доорунда китепке түшүрүлүп, жыйноого аракет кыла башташкан. Бирок китеп түрүндө эмес, көпчүлүк учурларда ал учурда мүмкүнчүлүк болбогондуктан барактарга жазылган бир түрлүү бир китеп болгон эмес. Ислам дини кененирээк жайылып, себеби делгенде ошол доорлордо эмне себептен баягы кагазга түшүрүлгөн эмес делгенде, көптөгөн учурларда ошол айтылат, ошол мезгилдеги зээндүүлүк ушунчалык жогору болгон дейт. Кагазга жазганга караганда дагы зээнде сактоо жакшыраак болгондой сезилген дейт. Себеби дегенде ал мезгилдерде азыр деле заманыбызга салыштырып карап көрө турган болсок, базардан барып туруп бир нерсе сатып алган болсоң, акчасын берип туруп 100 сом берип 80 сомдук нерсе сатып алган болсоң, 20 сомду дагы калькуляторго салып калды да. Эмнеге? Себеби дегенде биз акылыбызды ошол азыркы чыгарылып аткан калькуляторго эмне болдук? Жүктөп койдук, ошого ишенип калдык. Зээнибизге ишенбей калдык. Ошондой учурларда, эмне кылган? Пайгамбарыбыздын доорунда сахабалар өздөрүнүн зээндүүлүгүнө да ишенилген. Кийин ислам дини кенен жайылып, арабтардан ажамдарга, араб эместер тарапка таркала баштаганда, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин жазып топтоого муктаждык боло баштады. Себеби дегенде ар жерде ар кандай айтыла баштады. Дагы бир айтып кете турган нерсе, хадисти риваят кылган адамдардын саны дагы барган сайын азая баштады. Андан кийин ошол табийиндердин топтогонун себептери атпай табийиндерден көбүрөөк болот, таба табийиндерден. Мына ошолордун убагында дагы эмне кылды? Хадисти көбүрөөк топтогонго аракет кылышты. Себеп дегенде лакаптары айтылды, кунялары айтылды. Ал жерде ошол кайсыл аймактан экендиги, аттарын узарышты. Булар бара-бара баягы хадисти паланчадан түкүнчө угуп тур, ан деп кеткендердин баардыгы эмне болуп калды дейт. Бул инсандарга, адамдарга оорчулук туудура баштады. Хадисти
жатташ үчүн, бир хадис жатташ үчүн ошону айтып келген ровинин аттарынын баарын бирден айтып, бул сахаба эле, бул табиин эле, бул таба табиин эле деп баардыгын эмне кылган, айтууга баягы учур келип, мына ошол адамдарга оорчулук жара баштады. Мына ошол себептен пайгамбарыбыздын хадистерин ушул табииндердин доорунда топтоого аракет көбүрөөк басым жасалды. Буларды айтыла турган болсок, Умар бин Абдул-Азиздин доорунда ошол Умар бин Абдул-Азиз баягы көпчүлүк ислам дининде айтылып келет, Умар бин Абдул-Азиз 5-ши халифа болгон деп. Бул ошол 99-хижри жылда халифа болгон. Халифатчылык доору да көп узаган эмес. Халифатчылык доору 3 эле жылга уланган. 3 жылдан кийин 102-хижри жылда Умар бин Абдул-Азиз бул дүйнөдөн кайткан. Ошол мезгилде Умар бин Абдул-Азиз халифатчылык доорунда Майдинанын валиси болгон Абу Бакр бин Хазмга Умар бин Абдул-Азиз кат жөнөткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин, риваят кылган хадистерин алган, жазып топтоону сунуштаган. Умар бин Абдул-Азиз доорунда хадистер расмий түрдө ошол топтогонго буйрук берилген, ошол Умар бин Абдул-Азиздин доорунда башталган. Мындайча айтканда, ошонун халифатчылыгынын доорунда хадистер топтолуп баягы жазылына баштады. Эми хадис илими биринчи китеп болуп, ошол китеп түрүндө жыйналганга чоң бир салым кошкон биринчи китебин жазган. Бул эмне? Ибн Шихаб Зухри деп айтылып келет. Эми жанатан бери сахаба деп атабыз, табиин деп атабыз. Табиин менен сахаба ким делгенде, сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүргөн, пайгамбарыбызды көргөн, пайгамбарыбыз замандаш болгон, пайгамбарыбыз доорунда исламды кабыл алган инсандарды биз сахаба дейбиз. Ал эми сахабаларды көргөн адамдарды табиин деп айтабыз. Табииндерди көргөн адамдарды таба табиин деп айтабыз. Мына 2-асыр, мына ошол хижридин 150-жылдарынан баштап 2-асыр деп айтылат. Мына 150-жылдарынан баштап таба табииндер хадистерди жыйнап, аларды баптарга бөлө баштайт. Баптар делгенде, мисалы үчүн сахабалардын сөздөрүн, мурунку сахабалардын сөздөрүн дагы табииндер жыйнап, фатваларын дагы жыйнаган болгон болсо, кийинки учурларда эмне кылды? Ошол аларды бөлүп, өзүнчө таарат бабына тааратка тиешелүү айтылган хадистерди өзүнчө бир бап кылып жыйнашкан. Намазга айтылган намаз жөнүндө айтылган хадистерди намаздын бабына, зекет болсо зекеттин бабына, орозо болсо орозо. Ушинтип отуруп, бапка бөлүшүп, эмне кылган? Ар бир хадисти жыйнаганда иреттей башташкан. Хадистер дагы тизмектелине баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын марфу хадис деген деп айтылат. Марфу хадис бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылынган хадистер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнөн риваят кылган хадистер. Мауқуф деп дагы айтат. Бул мусталах хадистердин өзүнүн терминдери. Мауқуф бул сахабалардан риваят кылынган хадис. Ал эми мактуу деп дагы айтылат. Мактуу бул эмне? Табииндердин риваят кылынган хадис болуп эсептелет. Мына ушундай абалда булар эмне кыла баштады? 2-асырда, же болбосо 2-хижридин 2-кылымдарында эмне болду? Хадистерди кенен бөлө баштады. Эми хадис илими ушунчалык 3-асырларда ушунчалык кенен жайыла баштады. Бул асырларды жалпысынан айтканда ошол 3-асыр же болбосо 3-хижридин 3-кылымдарында эмне делиндейт? Хадис илиминин алтын доору деп аталган дейт. Алтын доор мына ошол 3-асырларда болду. Хижридин себеби делгенде мына ошончолук хадиске маани бериле баштады. Хадистердин кимден кимге айтылгандыгы, ал кандай адам эле, жарх ва тадил деп коет, ошол илимдин ичине сүңгүп кире баштады. Бул сахабанын абалы моундай эле, бул сахаба монча жашында эле, же болбосо табии монча жашында угуптур. Керек болсо жашынан бери изилдей башташты. Керек болсо ошол эмне кайсыл чөлкөмдө тургандыгы, эгер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уккан болсо, пайгамбарыбызга жолуккандыгы аныкпы, анык эмеспи? Ал кайсыл чөлкөмдө жашаган?
пайгамбарыбызга кайсы чөлкөмдө жашаган ушулардын баардыгын эмне кыла баштады? Бул жарх ва тадил илимдеринде дагы ачыктай башташты. Буга Яхя бин Маин ушул илимдердин имамы деп да аталынып калды. Жарх ва тадил деп кийинчерээк дагы ушул кандай абалдар боюнча өздөрүнүн багы түшүндүрмөсүн айтып кетебиз. Ошондой эле имам Бухаринин сахих хадистери жыйнала баштады. Ошондой эле анын шакирти имам Муслимдин да сахихтери топтоло баштады. Имам Ахмадтын муснадында баардык сахабалардын гана хадистери жыйналган муснад болду. Муснад деп негизи ошол эле сахабалардын айтылган хадистерди. Улуу аламдар ушул кылымда хадиске байланыштуу илимдерге басым жасап баштады. Канчалык көбүрөөк хадиске колдон келишинче ушуларда басым жасай башташты. Сахабалар менен табииндердин сөздөрүн бөлүп, бул пайгамбардын сөзүн өзүнчө, жогору жакта айтпадыкпы? Марфу, мауқуф, макту депчи. Мауқуф менен макту хадистерди өзүнчө бөлө башташты. Марфу хадистен өзүнчө, пайгамбардын хадисинен, айткан сөзүнөн сахабалар менен табииндердин сөздөрүн өзүнчө бөлө башташты. Андан кийин хадисти жазганда сахих, заиф деп, бул күчтүү, бул күчсүз хадис деп кабыл алынат, бул кабыл алынбайт деген хадистерди ажырата баштады. Бул мурункучуларда ошол пайгамбарыбыздын доорунда, же болбосо андан кийин сахабалардын доорунда, же болбосо табииндердин доорунда эле ачыкталып жазылса болбойт беле ошол хадистерди, бунун сахих экен, бунун заиф экендигин делгенде, ал мезгилдеги ажыратууга көп деле муктаждык болгон эмес эле. Себеби делгенде эмне кылган? Муснатты жакшы билишкен. Ровилер ким экендигин жакшы билишкен. Ошол себептен кимден табиин сахабадан, паланча табиин сахабадан угуптур, сахаба пайгамбарыбыздан угуптур. Үч эле адамдын ортосу кетет. Кийинчерээк учурунда бул ислам ааламы кеңейген сайын бирисинен бири угуп отуруп адамдардын саны да көбөйүп кетти дейт. Мына ошол себептен санатты кыска болгон кыска абалда жыйноого көбүрөөк умтулушту дейт. Ал эми үчүнчү, хадис ушунчалык жогорку услупта жазыла баштады. Хадистерди муснат, сахих, муатта, сунан кылып ар кандай абалда бөлө баштады. Керек болсо мухтарафил хадистер дагы баштады. Же мушкил хадис десек да болот. Пайгамбарыбыздын өмүрүнүн ошол аягында айтылган хадис менен ислам дини башталган мезгилде пайгамбарыбызга жүктөлгөндөн башталганда хадис менен өмүрүнүн акырындагы хадистер бири-биринен эмне тескери мааниде болуп калды. Бир амалды болот десе, мисалы үчүн бир мисалды алып келе турган болсок, эшектин этин адал деп башында айтылган болсо, кийинки өмүрүнүн аягында анын арамга чыгарылышы бул эмне? Ошол мурунку өкүмдү кийинки айтылган хадис насых кылгандыгы дагы бул жерде айтылып келет. Бул ошол жалпылай түрдө бул хадистен маалымат болду. Кудай буйрса баягы бул хадистин ичинде сүңгүп кирүү жеңил эмес. Хадис башында айтылгандай эле, хадис жөн эле бир адамдын току айтыла турган нерсеси эмес. Ошол себептен хадистин илимин билүү үчүн өтө көп эмгек керек. Ошол себептен хадис айтылып аткан мезгилде дагы эмне кылышыбыз керек? Хадиске көбүрөөк маани беришибиз керек. Себеби дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Ман кадиба алай мутааммидан фалаятабау мақадух минан нар." Ким менин сөзүм деп бир сөздү токуга айткан болгон болсо, ал өзүнө тозок отун даярдаптыр дейт. Кээде айтылат, жөнөкөй эле сөздү ушул пайгамбардын хадиси болсо керек деп айтуудан биз эмне болушубуз керек? Этиятыраак болушубуз керек. Аллах Таала бүгүнкү ошол сабагыбызды берекелүү кылган болсун. Ар бирибизден ушул сабактан пайда алгандай Кудай Таала бүгүнкү туткан кармаган орозоңуздар дагы Аллах Таала кабыл кылган болсун. Эки дүйнө бактылыгын берген болсун. Хадис илимин ичинен жакшы бир маалыматтарды алып, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси менен, сүннөтү менен жашашты Кудай Таала ар бирибизге насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.